Арбаңыздар, назарыңыздарда чактыш көрсөтүүсү биз аптанын дайыма экинчи күнүндө ушул кыргыз улуттук адаbiятындагы болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырып келе жатабыз. Бүгүн биз аялдар поэзиясына, прозасына кайрылалы деп отурабыз. Же улуттук адабияттагы көрүнүктүү өкүл Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү, акын, жазуучу Динара Бейшеналиева жөнүндө кеп кылып атабыз. Кыргыз улуттук адабиятында аялдардын чыгармачылыктагы орду канчалык? Мына ушул маселе боюнча биз көптөн бери сөз козгой элекпиз. Бүгүн мына ушул жагдайга дагы кеңири токтололу деп отурабыз. Анан Динара Бейшеналиева ушул 10го жакын китептин автору. Анын ичинде бир топ бир жанрдык өзгөчөлүктөрү да бар. Аны дагы ушул көрсөтүүнүн жүрүшүндө кеп кылалы. Эми мен ушу студияга келген меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Мына менин жанымда Доотурбек Юсуп агай отурат. Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, анан акын катары белгилүү журналист. Андан кийин биз жана жогоруда сөз кылып аткан Динара Бейшеналиева эжеке Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү, акын, жазуучу. Андан кийин Мамат Сабыров, Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, жазуучу катары белгилүү. Бир сөз менен айтканда, кийинки мезгилде ушу повесттердин, аңгемелердин атасы десек болот. Ушул боюнча ушул кыргыз улуттук адабиятына бир топ салымын кошуп келе жатат. Анан ошол эле мезгилде журналист катары дагы. Анан бүгүн дагы бир учурун айтып өтөйүн. Ошо Динара Бейшеналиеванын өмүрлүк жолдошу. Андан эми алгачкы сөздү Доотурбек байке өзүңүз улап бериңиз сөздүн учугун. Мен жана жогоруда жалпы тема болуп калды. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунда ошо аялдардын, чыгармачыл аял затынын орду кийинки учурларда канчалык? Ошонун ичинде биз мына бүгүн кенен сөз кыла турган Динара Бейшеналиеваны дагы мисал кыла кетсеңиз. Жакшы белгилеп кеттиңиз. Ар бир нерсенин өзүнүн бир окуясы болуп калат экен. Мындан 2 жыл мурда Кыргыз патент конкурс уюштуруп калды. Анан конкурс уюштуруп калганда конкурска катышайын деп ойлосом, поэзия жанры жок экен. Только кара сөз дейт, драматургия, анан публицистика, балдар адабияты болду. Поэзия ошондо жок экен. Анан конкурстан ошондо прозадан 16 түштү деди. 3-өө жеңип чыгыптыр деп. Анын биринчиси мына Динара экен, проза. Анын экинчиси мен Алтын кол деген ошол проза китебим, бир повесть, анан аңгемелер, анан сатиралык аңгемелерди. Кайсы жылдары? Кыргызстанда анан Кыргыз патенттик рахмат ошо бекер чыгарып берди. Кийин жанагы бет ачарын өткөрүп берди. Анан ошондон кийин анан жана бир окуя болот дегенден кийин анан Динаранын чыгармачылыгына андан кийин ошо көңүл буруп калдым дагы. Орустун бир Борис Екимов деген жазуучусу бар. Ростовдук. Анан Сергей Воронин деген Ленинграддык жазуучу бар. Мен Динаранын жазгандарын ошолордун стилине окшоштурдум да. Борис Екимов көргөнүн, билгенин ошончо жазып коет. Мына кээ бирөө сюжет ойлоп чыгып, тиягынан бир каарманды кайра жабыштырып, тигин-тиминтип орала келчилер. Проза реалдык аспектиден, реалдуу турмушту жазып койсо бул адамдын жүрөгүнө жакын экен. Абдан мына бар деген китебин абдан окуп чыктым. Бул жок жерден жазуучулар ойлоп таппайт да. Бая турмушта болуп аткан реалдуу көрүнүштү көрсөтөт, бирок ар кандай аспектиден алып көрсөтөт да. Өз Бакма деген аңгемесинде мына чабандардын турмушу. Мен ошондо мен раматлык жесем эжекем өмүр бою чабан болушкан да. Өмүр бою ошол турмуш көз алдыма элестеди дагы. Ошондо чабандардын бири-бирине койлору кошулуп эметип кетет. Алар бирок баягы эң койгон боюнча бири-бирине таап беришип эме кылат дагы. Ичинен көрсөм анын баары андай эмес экен.
адамзат бірдей емес да. Ошондо ичинен баягы терс каарман пайдаланып кете турган чабандардын ошонун образын берип атпайбы? Берип атканда эми каарман тиги уже бербейм деди тиги урдуп алган койлорун. Анан атиерде белки чабан бул эч жамандыгы жок, баягы Бакыш Василий Шукшиндин таза адамда. Анан муну соттойт. Жананча кой эметип атса, мынанан ушу хабири эметип туруп, анан тигини мен муну окуп атканда жана баланын образы Бакайын жайдында жана кичике бала ошол элестеп туруп алды да. Эметип туруп баланын ушу философиялык көз карашы, ою эметип атат да, жанакы коркуп бул баягы чоң энесинин жомоктору ушу бала кезде жомок менен таасирленген бул абдан жакшы көрүнүш да. Анан ушунча Жескемпир жөнүндө айтып берген немелердин баарын жана караңгыда апасы кабар айтканы кетти. Тигил ооруп атканда көзү. Анан ошондогу баланын философиялык ойлору, ой жүгүртүүсү, ошондо турмуш тун агымындагы ой жүгүртүүлөр комоктуу ой жүгүртүп атат да. Кадимки байкаганым бул Динара стилист экен. Стилист. Бирөөнү Раматылыкбай Асанбек менен көп жакшы жүрүп эметип калдым, ушу айтып койчу. Бай тиги жазуучу мыкты стилист деп койчу. Анда стилист болуп, анан бизде могу кара сөз жазгандар оңдо такшалып калган эле жазуучулардын бир кемчилиги бар да. Баяндоошту аяна келтире берет. Ал тиги кырда баратты, анан тиги эметти деп туруп. Мыкты жазуучулар артына санатошту келтирип коет. Тиги кырда турган экөө. Начар жазуу тиги кырда экөө турду деметет да. Мына ошондой мен дарбай аканда үйүлгөн эски үймөк. Бири жаңы, бири эски. Ал жалгыз. Мындай айтып туруп. Муну кээ бирөө үйүлгөн эки үймөктүн жанында жалгыз турду деп баягы эметип туруп, ошо бул прозаиктин мыкты стилист прозаиктин бир артыкчылыгы мына ошол сүйлөмдөргө өзгөчө болуп тартканы да. Анан бул Динаранын ошо диалогдору абдан так берген эмеси мага ошол жакты. Анан мунун бир көпчүлүк жазуучуларды мен байкайм да, Чыңгыз Айтматовдон деле ар бир чыгарса аялдардын образы биринчи орунга аялдардын образын коет да. Себеби деген баягы кыймыл, күч, жашоонун баягы тирөө үчүн кармап турган аял заты да. Анан бу жерде мен бүт аңгемелерин эме окуп көңүл буруп окуп чыктым. Аял затын образы, анан баарынан жана Акмарал деген повестинде аял затынын бизде бул проблема бул жөнүндө жазылган эмес да. Аял заты жана милицияда иштеп, милицияда жүргөн аял заты жөнүндө чыгарма жок. Аялдар эле аз да. Мында ошол кармап туруп ошонун жана образын берген менен бул мен ойлоп койдум да, ушул кино сценарийге жакын экен. Акмарал бир кино тарса кино болуп калчудай экен. Ушундай Динаранын баягы азыркы кыргыз прозасына, улуттук прозага киргизип жаткан ушу салымы, ана мен окурмандарга айтып кете элем, ушу Динаранын ушу кара сөзүн окуп чыгышса, мен анан мунун алдында эле дагы бир кыргыз эл жазуучусу деген наамды алды. Ошол жөнүндө эме кече даярдап аткан Топчугүл Шайдылдаева. Мында ошон экөөнү эметип койдум да, азыр прозаиктерден бул мында Топчугүл Шайдылдаева, кийин келатканда Динара Бешналева деп туруп көзгө басар ошо жанакы аябай кызык төртөө дегени бар. Аны кийин суроо кайрымында. Мен ишине кошумча кылсам болобу? Айтыңыз.
Байке аябай стили жөнүндө айтты да, аябай таамай так айтты да. Анан мен бирдеке эсиме келип атат. Динара экөөбүз да бул жөнүндө сүйлөштүк эле да. Менин аябай бир жакшы көргөн жазуучум бар да, Тонина Гуер деген. Анан бул Феллининин, атактуу Феллининин көп баягы аябай фестивалдарда, кинофестивалда уткан кинолордун сценарийин жазган киши да. Анан ушул кишинин мен сценарист катары эле көбүрөөк жазуучу катары аябай жактырып сүйүп окуйм да. Анан бул кишинин стили, тили аябай жагат да. Укмуш да, аябай жакшы да. Бир теплый дождь деген бир эмнеси бар. Кайра окуйм да шуну. Анан бир жолу мен эмне кылдым да. Эмне эле мынчалык мунун тили ширин, мынчалык жагымдуу, мынчалык жакшы окулат деп анан өзүмчө ойлосом, көрсө бул киши акын экен да. Анан акын киши проза жазса деле анысы поэзия болуп кала берет экен да. Динараныкы да ушундай да. Прозасы деле поэзия болуп тура берет да. Анан жана ким айтпадыбы? Жана Етиш менен тиги Баяндош баягы эмне кылган? Бул ошол акындыктын таасири болот экен да. Мисалы Ашымбайке Жакыпбек дагы ушундай ушинтип жазчу да. Тили мындай бир стандарт эмес болчу да. Аябай жакшы эмне болчу. Көрсө Ашымбайке өзү да акын болгон да. Ал биринчи ыр жазып баштаган да. Ырдан кийин келгенде бул баягы поэзиянын таасири болот экен да булчу. Проза ушундай болгонуначы. Демек, Динара эжеке, сизге суроону берейин деп аттым эле, суроо өзүнөн өзү жооп айтылып калды. Көрсө сиз алгач жанагы чыккан ырыңыз, 92-жылы кайсы китебиңиз чыкты эле? Жогоруда айттык, жогоруда айттык. Мына ошондо ырлар жыйнагы да. Ырлар жыйнагы. Ырлар жыйнагы. Көрсө сиз баягы ыр жазып жүрүп анан кийин прозага өткөн турбайсызбы? Анан эми сизге бир суроо. Аял бүгүн эми негизинен сиздин мисалыңызда жалпы улуттук адабияттагы чыгармачылык аял зат жөнүндө кеп кылып атабыз да. Чыгармачылыкта кыз мезгилдеги курактуу өзгөчөлүктү айтып атам да. Кыз мезгилинде жазган чыгармаларыңыз, анан ошол мезгилде балалуу болгондогу, андан кийинки мына неберелүү болгондогу мезгилдеги чыгармаларыңыздагы бир айырмачылыктарды сиз алдыңызбы? Анан сурооңуз жакшы суроо болду. Анан баягы биз дагы ушул чыгармачылыкты бала кезибизден эле баштаганбыз. Кичинекей кезимден элечи. Биринчи сүрөт тартат элем, анан кийин ал ырга айланды окшойт. Анан баягы сиз эми ошол мезгилдердеги жазылган чыгармалардын айырмачылыгын эме сурап атасыз да. Айырмачылыгы аябай эле болот экен. Бирок бир нерсени байкадым. Мен мисалы бала кезде жазган ырымды азыр жазсам, азыркы көз менен карасам такыр башкача өңүттө жазмак экенмин да. Бирок бала кездин бир укмуштай бир азыр уга албаган шыңгыр добуш бир башкача өң түсүн көрүп турам да. Мисалы мен эң биринчи ырым Карек деген эле кичинекей ыр. Эсимде ушу мектептен келип, ана сумкамды чечип, анан кагаз алып эле жазып киргем. Ал мындай да: Карек кичине, эң назик, ошондуктан коргойбуз да кол менен, кирпик менен каш менен, кир чаңытпай жаш менен, мекеним да каректей, мекеним да каректей деп. Бир кишилер мекенибиз жөнүндө айтып атыптыр, эми кичинекей кезим эле ушинтип мекенибизди өстүрсөк, оңдосок, ушундай бир коркунуч болбосо эле дегенди айтып атыптыр, мага катуу таасир этти окшойт. Мен анан ойлоп атам да, бала кезим мекенди карекке каткандай катуу алыш керек экен. Каректи кирпик менен, каш менен, кол менен коргогондой мекенди коргош керек экен депчи. Ошол ырымды ошо боюнча калды. Азыр мен ошол ырымды жакшы көрөм. Азыр аны мен башкача бир 4 сапка салып, узагыраак кылып жазып, башка көз карашта жазмакмын да. Демек, ар бир мезгилдин өзүнүн көзү, көз карашы өзүнүн мезгилине жараша болот экен да. Анан кийинки жаштык доорудун баягы эне болгон мезгилдин ырлары да бир сонун. Баягы бешик термеде отурганда балама болгон сүйүү, ошол кезде жаштык доорудун, анан бул киши экөөбүз ошо баш коскондо союз кулап, өзүбүзчө бир жаңы тирлик кылып, анда свет да жок, от жагып, сыртта бир башкача сонун. Азыр эстесем ошол турмушум азыр мага жагат да. Ошол кезде жазылган ырларда куду өзү
ошо табикаттын өзүндөй, үнүндөй жазылчу да. Анан кийинки азыр дагы мындай, азыркы доордун дагы ыры такыр башкача. Аны дагы жактырып сүйүп жазам да. Неберелеримди кандай жакшы көрсөм, азыркы мезгилдин ырлары дагы мындай бир баягы акылга толгон, даанышмандыкка толгон, балким баягы көптү көргөн, тажрыйбага толгон дегендейчи. Бул дагы үчөөнү салыштырып, мен бул жакшы деп айтпайт элем. Үчөө үч мезгилдин кайталангыс мындай сүртүмдөрү да. Өткөн доордогу советтик мезгилдеги жазуучулардын өзүнүн жазгандарынын өзгөчөлүгүн бүгүн айтып атабыз да. Ошол эле сыяктуу сиздин жаш өзгөчөлүгүңүздө, мисалы сиздин ошол экөөңүздөр жаш үй бүлө курганыңыз учур эми баягы өткөн мезгилде. Өткөн мезгил болчу, ооба. Жанагы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары десем туура болобу, ошол мезгилдер дагы өзү таасирин берет да чыгармачылыкка. Албетте таасир берет. Баягындай эми этегиңди тарсаң жеңиңе жетпейт дегендей мезгил, эми баардыгыбыз ошол доордон өттүк болушубуз керек. Бирок ошол доордо адам сыналат экен да. Ошондо мен сен чоңураак бул кишиге, сиз ошо чоңураак таап келбейсиз, эмнеге биз мындай жашабайбыз деп бир да жолу айтпаптырмын да, азыр ойлосомчу. Анан ошону өзүмчө ойлоп, баягы бүгүнкү чайым менен аныма каниет кылып эле ошо балдарымды багып бериптирмин, үйдөн чыкпай элечи. Мен ошондо ошо доордун бир Кудайдын көз карашында бир сынактан өттүм го деп ойлоп коем азырчы. Мындай жөлөп таяп турган устаттары болот, кеп кеңеш айткандары болот. Ошол эле мезгилде мындай таасирленген акын жазуучулар болот. Ошол жагынан кеп козгоп бериңиз. Эми устат жөнүндө сөз болуп атат. Берде устат жөнүндө айтсам, мен прозага караганда көбүрөөк ыр жасам да, поэзияга жакыныраакмын да. Ошо поэзиянын назарында айтсам, менин эң биринчи устатым жараткан Кудайдын өзү да. Мен ким элем, ким болдум дегендей, бир кичинекей бир айылда бир кичинекей кыз элем. Ошол кызды жетелеп, өстүрүп, жыгылсам тургузуп, ыйласам жашымды арчып, колума калем берип, калем берди деген калемдин ээси мен эмесмин, Кудай жаздырбаса мен жаза албайм да. Ошентип жетелеп ушу күндөргө алып келди да. Мен ойлойм, биринчи устатым жараткан Кудайдын өзү депчи. Экинчи устатым бул кара турмуштун өзү. Кара турмушта кайнап, жыгылып туруп, баягы ар бир күнү өтүп кеткен эле күн болбойт экен. Ар бир күн сага мугалим болот экен да, сабак болот экен. Бүгүн жаңылсаң, жаңылыштыгыңан тууралыкты таап, бирөө сага кат айтса, ошонун туура эместигин көрүп, жумшак сүйлөш керек экен деп, турмуш өзү ушинтип бышырат экен. Үчүнчү анан жакшы адамдар, албетте. Жакшы китепти жазган адамдар, жакшы адамдар, мыкты жазуучулар дегендей. Жазуучу адамдардан мен устаттарым көп. Биринчи мени Бектур Исаков агайымды дайыма айтам. Ошо мектептен жаздым деп атпаймынбы? Мен ошо сүрөт тартып жүргөн кызды силер ыр жазып келгиле деп, анан биринчи ыр жазып келсем, эми баягы ыр деле болбосо керек, бир 4 сапты жазып барсам керек. Анан кол чапкыла, Бешен Алиева чоң акын болуп жакшы ыр жазып келиптир деди да. Кайсы класста ошондо? Ошондо мен 6 класс болчумун. Анан өзүм класс кол чаба бассам, ага бир чоң аудитория кол чабап аткандай сезилип, өзүм бир башкача учуп кеткен сыяктангам да. Анан агай анан бизди таптап отурду да, мындай сүйлөйсүң, мындай жазасың депчи. Бектур Исаков агайым биринчи устатым болду. Анан кийин чыгыш акындарын ырларын окуп, ошолорду устатым деп эсептейм. Мен баягы бала кезде жазып жүрүп эле турмушка чыккандан жанагындай өткөн мезгилге туш келип, анан мен жазбай калдым. Балдар менен үй турмуш менен Аллах сонун бул киши жаз, сен жакшы жазасың, сен жазчы деп, анан анча-мынча жазып койгонумду чогултуп, анан ушул киши менин чоң устатым бул эмеде дагы. Анан дагы бир суроо кыстара кетейин. Сиздин мына китептериңизде ар бир ырдын башында бир баяндоолор бар экен, кара сөз түрүндө.
бул эме жаңылык катары айтсак болот бүгүндө. Ушуну адегенде сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксак, андан кийин анан ооба мен ушуну ушинтип жасайын деп деле ойлогон жокмун. Жана агайым бир окуяны айтып берип, эми силер муну ыры кылып жазып бергиле деп айтты мектептен. Анан мен ырын дагы жазып, анан башына сөзүн кошо жазып баргамда, анан аябай жакшы жазыпсың, сөзү дагы сонун, ыры дагы сонун деп ошо боюнча улантып кеттим. Анан кийин ойлоп, өзүм эми кийин баягы акыл токтоткондон ойлоп көрсөм, мисалы ырды жазып атам да, бул сиз байкасаңыз баягы сөз такыр башка теманы айтат, ыр такыр башка теманы айтат. Анан мен баягы сөзгө батпай кеткенди, жүрөк ооруп иштеп атканды ырга батпай кеткенди, ушул кимдир бирөөнүн жүрөгүнө бир ушундай ниетте жасам да, ушул мен билген нерсе, ушу мен уккан нерсе, мага таасир берип аткан нерсе окурмандын жүрөгүнө да таасир берет болуш керек деп өзүм ушундай бир эме менен, дилгирлик менен анан башына кара сөздө жазып коем да. Аны дагы мисалы бир 10 сөз жазыла турган болсо, ошондон бир сүйлөмүн алып, баягы окурмандын убактысын албайын. Анан ошонун бир жүрөгүнө сүртүн болсун, ошонун бир жүрөгүнө жарык түшүрсүн деген ниетте. Бул ыр менен ырдын өзүн деле коюп койсом болот, бирок менин өзүмдүн доюмда бул эме толугураак өң берип, толугураак жарыкты көбүрөөк жарыктандырганга сөзү дагы жардамчы болот деп ойлойм да ниетимде. Баягы өзүңө жакшылык кааласаң, өзгөгө да жакшылыкты каала дейт го. Мен бул ушу окурмандарыма жүрөгүмөн жазылган нерсе да бул. Рахмат. Ушул эле суроону Маматеке, өзүңүз эме баягы үй бүлөдө дагы чыгармачылык да андай тереңирээк сөз болсо керек. Бирок ушунун төлкүнөн бир ачыктап берсеңиз. Дегенде мен кичине мындай тарыхка бир кичине Албетте. өткөнгө кылчайгым келип атат. Биз анда ленч иштейт элек. Анан бир күн ушул Динара өзү айтпады, Бекти Исак бага жөнүндөчү. Анан ошо киши келди да таластан. Атайын келиптир. Келгенде максаты ушу Динараны ырларын алып келиптир да. Аны алып келип эсимде раматлык Мелис Ишимканов ал кезде көзү тирүү. Эми ал ленч жашта эле бул Доктурбек байке билет, аябай деле ушу ыр жазган, проза жазган, мыкты чыган эмелер иштечү да. Ооба. Анан кийин алып келип анан балдарыма окуп көрсүңөр ушул менин окуучумдун ыры деп бергенден кийин улам бир кабинетке алып кирип окуп, анан тамшанганыбыз эсимде да. Себеби мен өзүм ушул мага ошол Карек деген ыры тийип калды. Муну окусам, ага чейин Румун бир акын бар, Ана Бландияны дегенчи. Мен аябай жакшы көрчү элем, таасирленип жүрчү элем да. Ошонун бир Бландиянын көз деген көз жөнүндө ыры бар да. Ал деле кыска да, бир 10 чакты эле саптан турат да, бирок мааниси, философиясы укмуш терең да. Шу көз менен тирүүлүктүн эмнеси жөнүндө көздү мындай эмнеге салыштырат, көздүн мындай кабактарынчы шу жабылып калса эле бул дүйнө жабылат, дүйнө жок болот. Ошону мен иптеп кармап турам, канчага чейин кармап тура алам дегенде мээндеде да. Анан аябай таасир эткен да. Анан эле ошол баягы көрсө 9 класстын окуучусу экен. Карек деген ыр жазыптыр да, карасаң эми кичинекей кыздын жазганы да, ошо тамшаны окуганбыз да. Анан бул мен айтайын дегени бул баягы даремет көрөнгө бир мурдатайын көрүнөт экен да. Ал эми сиздин сурооңузга келсек, Ушул жерден бир суроо калып кетти. Бул үй бүлөлүк мааниде албетте. Ошол алгачкы ыры да жагыптыр, анан Динара эжеке өзү да жаккан экен да. Жок, ал өзүн кийин көрөт. Анда аны суроонун кийинки бир урунтунда. Кийин көрөт. Бирок биринчи ырым ырын жактырды. агайым ырымды көтөрүп келиптир. Ооба, Анан ошондо мындай болгон, мунун кийин кичине уландысы да болуп кетти да. Уландысы мындай болду. Биз ленч жашка дегенде чыгардык, Акбар агайга дагы аябай жагып, подборка берген да. Бизге чыкты. Бизге чыккандан кийин Кыргызстан маданиятына Шайлообек байке баш сөз жазып, алар да чыгарды да. Алым байке Токтомушевтур окуп, алар да аябай жактырган экен, ошентип чыккан да ошол жакачы. Анан жанагы Анан эми баягы сиз айтып атпайсызбы? Кара сөз менен тиги ыр аралаш деп. ырдын башында кара сөз баяндама. Биздин мына кыргыз адебиятында эмес, бул
башка адабиятта, чет өлкөлүк адабиятта деле редкий, мында да сейрек. Мен билгенден Евтушенко ушинтип жазчу да. Аябай неме болчу да. Анан бул мындайча айтканда бул Динаранын өзүнүн табылгасы экен, көрсөчү, өзүнүн айтканына караганда ушул баягы Бектургайдын тартип менен болгон табылга экен, бирок кандай болгон күндү дагы аябай бир жакшы форманы тапкан себеби мындай кээде поэзия бере албай калганда проза бериши мүмкүн да. Прозанын баягындай канаты жетпей калган жерин поэзия толуктап кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн Динара бул аябай ийгиликтүү тапкан экен деп айтам да, шуну мененчи. Анан эми мына бул Ак деген китепте айрыкча ушунда бир топ биздин улуу акын жазуучуларыбыз ойлорун билдирген экен. Анан Карбалас Бакиров, кыргыз эл акыны, айтып атат да, акындын салмактуу жүк көтөргөн саптары менен айырмаланып турат дейт да. Ошол жүк көтөргөн саптар кайсылар? Мындай да. Биринчи эле мына Ак деп китептин аталышы мындайча айтканда необычный да. Бул өзүнчө эле да. Анан бирок мындай сыртынан гана ушундай бир эмне экен десең, бирок ичинде көтөргөн жүгү дагы ошо эми ак жок жөнсүз эмес да. Ак илгертен эле кыргызда ыйык эсептелет да. Ак деп жалаң баягы кол тийгис нерсени айтылат, ошону назарда тутупчу. Анан кийин атын гана ошондой койбостон ичинде дагы кайсылына сөзүнө кайрылбайлы кандай бир ой, философиялык ой, мындай бир тереңдик бар да. Мен бир мындай окуп берейин деп атам. Муну Уялам деген ыры бар да, ошонун ичиндечи. Мындай деп атат: карыз экенин ар бир аба жутуму, акыл калчап сезген сайын утуру, абадан да дем алгандан уялдым. Тазалыгы кан жанымды таралган, ар бир тамчы мен гына үчүн жаралган, ушу суудан жутканымды уялдым. Аба суудан мал жан мага берилген, барктабадым жеп ичкенден дегимен, жер бүткөндөн жел бүткөндөн уялдым. Аманатка карызга гана берилген, аршы сактап койгонума жеринен, ак денемден азыр ушу уялдым. Өткөндөрдөн кеткендерден уялдым. Толо келип бош кеткенден уялдым. Өлүм менен бет келгенден уялдым дейт. Эми ушу башкасын айтпайлы, акыркы эле эки сабын алсакчы, мисалы да. Өлүм менен бет келгенден уялдым депчи. Эми бул дүйнө айтылат да. Бул дүйнө баягындай сыноо дүйнө дейбиз. Бул дүйнө баягы кылган бир жакшы соо иштерин, жакшы иштерин кылат. Башка эчтекени алып кете албасын дейбиз да. Бирок баарыбыз ойлоно алабызбы, эртең өлүм менен бет келгенде чындыгында элечи. Кандай акыбалда барабыз, эмне алып барабыз? Ушул ар бир адамдын алдында турат да, бирок аны муну баягы ден соолук барында, жаштык барында, баягы карлык келе электе, оору келе электе ойлонбойбуз да. Баягы өлүмгө даяр бол. Бүгүн баягы жыргап аткан маалыңда дагы эртеңки өлөрүңдү унутпа деген мааниде. Ошондой маани жатат да мындан да дагынчы. Түбөлүктүүлүк жөнүндө, Түбөлүктүүлүк жөнүндө. Мен эми бир мисал келтирдим. Мына Ак китепте дагы, бар китепти алсак дагы баардык ырларында ушундай бир саптар, ушундай маани бар да, чөгөрүлгөн. Анан сиз ошо жалпы ушул кыргыз улуттук адабиятында кыргыз поэзиясы, анын ичинде аялдар поэзиясы деп атап атпайбызбы? Ошонун ичинде Динара Бейшеналиеванын Ордун, ошол Орду жөнүндө. Азыр бүгүн биздин маек башталганда Додурбек байке жакшы нерсени айтты да. Бул баягы мурдакы поэзия, баягы келген аялдардын поэзиясы менен кыз келиндер поэзиясы, бүгүнкү поэзияны салыштырып да өттү да. Анын минустаган, плюстаган жактары бар дебедиби? Ооба. Анан бүгүн дагы кыргыз адабиятына бир күчтүү толкун келди да. Толкун келди. Себеби ким Додурбек айткандай илгери, мисалы ошол кимдер Сагын Акматбекова, жана ким Шербет Келдибекова, Айгүл Узаковалар келген болсо, бүгүн да ошондой эле бир толкун келди да. Бүгүн кичине шарт башкачараак. Советтер Союзунун маалында ошо 67-жылдары жаңы китеп чыгар замат талкуулар жүрчү. Ооба.
madaniyat үйлөрүндө, университеттерде анын баягы минустары, артыкчылык жактары талкууланчы, телевидениеден берчи да. Сын деген аябай чоң институт бар болчу. Баягы окурманга жетпей атканычы. Аябай чоң толкундун илеби окурманга жетпей аткан себеби да кичине ушул нерседен болуп атат да. Бирок көрөнгө бар. Азыр таланттуу, аябай жакшы жазган кыздарыбыз бар да. Анан ошо өзүңүз айтканда, ошолордун арасында ошо Динаранын дагы өз орду бар, өзүнүн бир эмнеси бар. Eelеген орду бар да. Доктор Окбек, сиз жана сөзүңүздү бөлүп койдук эле. Ошо оюңузду улантасызбы? Мен бу жерде көбүнчө поэзияга басым салып кетпедиби? А мен Динараны бул прозаик катары эсептеп атам да, ушу бул прозалары күчтүү жазылган бу деп. Мен баягы поэзиясын себеби бир-эки нусканы окудум, баарын баягы окугандыктан айтканым, мен бул прозасын окуп, анан мына кээ бирөөлөр ошо кара сөз жазганда жергиликтүү акцент эмне деп коет, ошо диалектикалык сөздөрдү колдонбогула деп, мисалы Виктор Астафьевке ушинтип ачканда дегенде бул көп колдонот. Баягы сибирдик сөздөр дегенде, анан бул жооп бергенде сибирдиктер кат жазышкан экен. Пишите так, мы понимаем деп баягы сибирдик немеси боюнча эметип атат да. Ансыганда мына Мырзакапаровдуку эмне үчүн күчтүү болуп атат? Диалектика. Түштүк диалектикасы менен ошо диалектикалар эме да. Анан мен Динараны окутуп бир эмесин эметтим. Талассыздар энди да сүйлөшөт. Ошонусу менен күчтүү. Диалектикалар менен ошол мен эметет элем, кайсы жердин диалектикасы ошону колдонуш керек. Мисалы чет эле мына ачканда эле көгүчкөн деген аңгемесин эметели. Мында бир чоң философиялык ой жатат да. Кыргызча айтылат: аңгек кассаң, тайыз кас, өзүң түшүп албагаң деп. Турмуш деген бумеранг деп. Эми тиги жанакы байкуш көгүчкөн келип кол эмесине тонуна кирип кетти. Тонуна кирди, ошол аман каламбы деп туруп. А тиги мойнун бурап туруп баягы эметип салды да. Ошол башына келип өзү кийин жалгыз, ал үйдө жалгыз. Анан оору келди. Бул эми ушу инфаркт болду, инсульт болду билем. Боору менен эметип туруп, тиги кошунасына барып атпайбы? Мына ошол жанакы көгүчкөн буга кандай эметип келгенде тигинтип барып атат да. Мына ошондо ой жатат. Карачы тиги көгүчкөндү алда жандык да ошондо өлтүрбөй, баягы кайра бапестеп эметип койгондо мүмкүн тиги тагдыры эметет беле деп туруп. Анан мен Динаранын бир эмелери бир турмуштук баягы ушул сыяктуу бир окуяларды турмуштук мындай көйгөй дейбизби, ушундай алат экен. Төртөө деген аңгемеси аябай турмушта бала көрбөй жүргөн үй бүлөлөр көп. Алар көпчүлүгү эмне менен бүтөт? Көпчүлүгү ажырашып кетет. Ажырашып кетет да. Эми бул айла жок эметип атат. Эми мунун образын берип атпайбы? Күйөөсү болбойт. Такыр камчысын алып туруп эметип, жок деп ошону көндүрүп туруп тиги боюнда бар кызды ошол үйлөнүп туруп, ошондон неме болуп, ошо бир философский бир чоң ой жатат да. Тиги деле күйөөсүн таштап туруп, мисалы ажырашып мен төрөбөй калдым, мен башканы алып ал деп туруп кетеминби дейт. Бирок биринчи эркектерине жок кетпейсиң. Мен баласы жогуна ыраазы болуп атат да, тиги жок жашайбыз эме деп туруп. Ушундай ситуация аябай күчтүү. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раип да өзүнүн бир пикирин берген экен. Ошондо бүгүнкү замандын агымы жөнүндө
Анан ошондо абдан суроо койгон экен. Сиз бир ошол чыгармачылыкта мындай азыркы смартфон деп коюп атабыз да, интернеттик талааларда биздин өнүгүүсү каяка баратат, деги эле адамзат каяка барабыз, биз ким боюнча калабыз деген бир чоң улуу суроону койгон экенсиз. Ошол суроону бүгүн сизден сурасак болобу? Султан деп калдыңыз. Жана сиз устат деп айттыңыз го. Анан ошо устаттарым көп деп эсептейм. Өзүм ошо окуган китептерим, анан Султан Раев, Элис Эшимкановдордон мен устатым деп эсептейм. Элис Эшимканов баягы мен эмеде Асабадада бирге иштеп калдым да, алар мененчи. Анан гезит иштеп калдым, журналист болуп. Баягы гезит дагы менин ыр жазганга, проза жазганга, калемиңди курчутканга журналистикада керек экен да. Себеби күнүнө ар бир адам, бир башка адамдар менен сүйлөшөсүң, адамдар өзү китеп да. Анан менин мурда бир терезеден эле дүйнөнү карасам, 10 терезе, 100 терезе кылып ачып берген ошол Султан Раев, Элис Эшимкановдордун газеталарын иштеп жүрдүм. Булар да менин устаттарым деп айта алам. Анан эми адамзат каяка баратат десеңиз, жана сиз өзүңүз жакшы сөз айтып калдыңыз, түөлүк депчи. Анан түөлүк бул эми поэзия же бул калемгер эле эмес, деги эле адам баласынын бул дүйнөгө келгендеги максаты менен келет да. Мисалы, ичип жеп уктап айбан деле өтүп кетет. Анда адам деле ичип жеп уктасын, айбандан айырмасы бар да, анын акылы бар. Анан жанагы айтат го, 3 аалам бар. Периштелер ааламы. Периштеде акыл бар, напси жок. Айбандар ааламында акыл жок, напси бар. Ошонун ортосунда акылы дагы, напсиси дагы бар адам баласы да. Муну эмнеге Кудай Таала тандап ушу адам баласын ыйгарды десе, жанагы сиз экөөбүз сөз кылган түөлүккө барыш үчүн сынактан өтүш керек да, сыналыш керек. Турмуш сынагы? Турмуш сынагынан өтүш керек. Кудай Таалам биз эми өмүр бар, өлүм бар, күнгөй бар, тескей бар, ак бар, кара бар. Биз өлгөн киши кайра келген эмес, бирок баягы Кудай Таалам элчисин жиберген Куран китеби боюнча ишенебиз да. Өлгөндөн кийин да өмүр бар деген ишенебиз да, бирок билбейбиз. Ошо ишенимизде ал жак, бул жакты айтып атпайбы, жалган дүйнө депчи. Жалган дүйнө өтүп кетсе, демек түөлүк бар да. Ага барыш үчүн сынактан өтүш керек. Нечен элдер жоголуп кетти, бирок биздин ата бабаларыбыз кыргыз эл жашап келди да. Табият менен жашап келди. Өздөрүнүн жанагы айтпадым, 3 аалам бар деп. Периште ааламында, адам айбан ааламында депчи. Алар ушу өздөрүнүн ааламында жашоо менен, жаратылыш менен бирге журулушуп жашап келди да. Анан эми кантип сакталып калыш керек, адамзат каяка баратат дегенде эле баягы түпкүлүккө барыш керек, өзөгө барыш керек деген сөз бар бе? Тамырга барыш керек да. Тамыр бул адамгерчилик. Бүгүнкү сөзүңүз каралчы, ушул жерден сөздүн удулу келип калды, кошуп коеюн. Кечирим сурайм. Мынакей, уңгу жол. Мына биздин айтып атпайбызбы? Президентибиз былтыркы жылы, былтыркы жылдын аягында улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген доктринага жарлыкка кол койду. Мына тамырыбызга кайталы деп атабыз да. Мына сиз даана ошону айтып атасыз да. Башка жол жок да. Башка жол жок. Дүйнөнү сактап калуунун эң түпкү түөлүктүүлүгү мына ушунда экен да көрсө. Түөлүгү, өзөгү ошол адам боюнча калуу да. Кудай Таалам айткан турбайбы? Мен өзүмө дүйнөгө өзүмдүн орун басарымды дайындап алып келип атам деп периштелерге айтат эмеспи? Анан Кудайдын орун басары деген бул чоң нерсе да. Эми ошол адам боюнча, орун басар боюнча өзүбүздөн баягы напсибизди агытып жиберип, айбандар ааламына кирип кетпей адам боюнча жашасак, бул ошол түпкүлүк сиз айткан уңгу жол ошол да. Уңгу жолубуз ата бабабыз сакталып келген. Анан канчалык
башка мамлекеттер күчтүү болсо, кандай болсо дагы баягы өзөгүнө кайткан эл аман калат. Ошол өзөгүнө кайткан эл узак жашайт, өмүр узун болот деп ойлойм да. Өтө адамгерчиликтин жогорку деңгээли менен деле жашап, ошол кийинки урпактарга мурас болуп, өрнөк болуп калса болот. Өрнөк болуп калыш керек да. Анан кийин биз адамзаттын, жалпы улуттун өнүү өсүүсүн техникалык өнүгүү өсүүлөр менен эмес, биз адамдык акыл эстин таразасы менен, биз көрүүчүлөргө бир аз башында бир суроого жообуна карыз болуп калдык. Ошондо сиздердин жанагы алгач ырын жактырдым деп атпайсызбы? Анан өзүн качан жактырдыңыз? Ошону кыска айтыңыз. Өзү дагы мындай. Бул кийин окууну бүтүп келди да анан биякачы. Кайра келгенде кайра бизди поэзия тааныштырды да, чыгармачылык тааныштырды. Себеби кийин келгенде биринчисинде Бек Тургай алып келсе, ырларынчы, кийинкисинде өзү ырларын көтөрүп келди да. Анан мен ошол эң жаш иштеп жүрүүнөн мага келип, агай, илберинки кыз, мына ырларымды карап бересизби, окуп бересизби деп анан ырларын таштаганда, анан эми баягы билип калган да, баягы биринчи анан ырлар жакшы эле деп үйгө алып барып окуп, анан кийин ошонун пикиримди айтып, ошонун мына жакын тааныш болуп, анан эми түбүгөл эле баягы эмнеде насип тагдыр экен, ушу үйлөнүп калдык. Чыгармачылыкта Ооба. жакшы. Ыр тааныштырган бизди. Ыр тааныштырды да. Эми баягы бизге бөлүнгөн да убакыт соңуна келип калды. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгып бара жатып айтаар кеп, Динара Бешеналиеванын ушул төөлүктүн түйшүгүн тарткан чыгармалары жөнүндөгү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.